Assalamu алейкум, урматтуу достор, туугандар. Деги эле ушул гилястын подвойлору, сорттор боюнча бүгүн сөз кылайлы. Гилястын кайсыл тамыры жакшы, эң күчтүү? Мына черешня гиляс алча деп коебуз Кыргызстандын ар жеринде. Эң күчтүү келген гилястын тамыры кайсы? Анан эң күчтүү сорту кайсы? Бүгүн ошолорго токтолуп кетели. Гилястын бизде мына Кыргызстандын акыркысылар эгилип аткан, биз алып келип аткан мисалы мына Адара сорту бар. Адара подвой тамыры. Андан кийин Максим 14 полукарлик, Гизелла 6 карлик, анан ВСЛ 2 полукарлик. Ушул 4 түрлүү тамыр бар. Булардын 4 түрлүү топуракка отургузса болот буларды. Мисалы Адара деген тамыр бул аябай оор топурактарга, эң начар топурактарга, таштак жерлерге кургак болгон. Менин жерим ошондой десеңиздер, Адара тамырында ушул подвойду эгиңиздер достор. Бул күчтүү жерге отургузган болсо, бул высокорослыйга жакын эле дарак болот. Анан жериңиздер аябай арык болгон болсо, ушул подвойду сунуштайбыз. Эң универсальный подвой Адара тамыры Максим 14кө караганда 1 жыл эрте түшүмгө дагы кирет. Бирок бул аябай күчтүү өлбөс тамыр, универсал. Айрыкча башкача айтканда бул эми Кыргызстандын көп эле топурактарына отурган тамыр. pH деп коет. pH деген нерсе бул топурактын кычкылдуулугу же шордуулугу да. pH деген мисалы адам деле бир кесе бир тамакты өтө туздуу болгон болсо, аны адам ичпей коет туздуулугунанчы. Ошол сыяктуу эле топуракта pH деген нерсе бар. Ал шордуу болуп, көп туздуу болуп кетсе, аны дагы ичпейт. Тузу аз болуп туруп, сумсак аз болсо, аны дагы адам ичпей коет. Ошондуктан топурактын pH 5тен 7ге чейинки топурактар эң идеальный топурак. Эгер 7ден жогору топурактар болгон болсо, туугандар 8, 9, 10 pH. Ушул Адара тамырында тигилет. Адара тамыры pH'ты көтөрөт. Максим 14 деле ошол сыяктуу pH'ты көтөрөт. Аябай жакшы. Ошон үчүн туугандар, жериңиздердин топурагыңыздардын анализи сөзсүз керек. Ошого карап биз тамыр тандашыбыз керек. Плюс жагы таштак жерлерге, анан pH'ы жогору жерлерге сунушталат. Шордуу жерлерге десек болот. Анан pH'ы төмөн, ал сумсак баягындай кислый жерлер болгон болсо, ал жерлерге деле өсө алат. Андан кийин Максим 14 тамырына келсек, Максим 14 тамыры бул полукарлик. 60% берки биз көргөн дарактардын баягы ачык гиляс, Магалевка ошонун 60%ын дагы дарак болуп берет. Бул дагы өтө күчтүү топурактарга эгилген болсо, үстүндөгү сорт дагы, мисалы, спуровый тез өсөр болот. Эгер үстүндөгү сорт дагы өтө тез өсөр болгон болсо, тамыр дагы күчтүү, сорт дагы күчтүү. Ошон үчүн бул ал жерден биз түшүм ала албайбыз, отунга карап эле көп бийик өсүп кетет. Аны башкарыш өтө эле кыйын болот. Бул Максим 14кө көбүнчө спур келген, скина сыяктуу баягы өзүндө өмөн алган сортторду кыйыштырып, көпчүлүк түрдүү топурактарга кылса болот. Эгерде спур сортторду кыйыштырып туруп, жанагы көчтүү, кунардуулугу жакшы жерлерге отургузсак, сөзсүз КЖБ, УФО, испанский куст сыяктуу форманы беришибиз керек. Анан лидерни беребиз десек, буга кыйналып калабыз. Ал жерде кутуруп кетет. Катар аралыктары 5ке 3дөн 4,5га 2,5, 6га 4кө чейин отургузса болот. Адара деле ошондой 4ке 2ден баштап сортуна жараша 5ке 3, 6га 4 кете берет Адара деле. Анан ВСЛ 2 деген бизде мына тамыр бар, ВСЛ 2. Буга биз коркпостон, туугандар, жанагындай оор топурактар бар. Бул pH жогору жер болсо, ал жерде ВСЛ 2 өсө албай калат. pH норма керек. Максим 14 Адарага караганда ВСЛ 2 pH'ты көтөрө албайт. Бирок бунун артыкчылыгы, жана биздин бир жамгыр жааганда кичине суу болгондо эле суу өткөрүмдүүлүгү начар болгон топурактарыбыз бар. Кичине суу болгондо эле басканда сыйгалак болот, машина деле таят. Именно ошондой топурактарга ВСЛ 2 тамыры сунушталат. Бунун артыкчылыгы Максим 14 Адарага караганда 1 жыл эрте түшүмгө кирет бул. 1 жыл эрте түшүмгө кирет. Ошондуктан ВСЛ 2-ни сунуштайбыз. Бардык топурак түрлөрүнө бул кайракка деле чыдамдуу, бардык жерлерге чыдамдуу. Таштак жерлер болсун.
Минус жагы ошол pH жогору жерлерге гана сунушталбайт. Максимум 4төн салыштырылып. Максимум 4 минус жагы болсо, бул ошондой мына ВСЛ сыяктуу оор топурак болгон болсо, аба өткөрүмдүүлүгү начар. Аба өткөрүмдүүлүгү начар дегенде сууну куясыз, ошол жерге суу сиңбей тура берет. Ошол жерлерге максимум 4 тамыры сунушталбайт. Максимум 4 бул адыр жерлерге. pH жогору болгон болсо, ал жерлерге отурат. ВСЛ 2 тамыры бул 4/2, 4/1,5 баштап 5/3 чейин отургузсаңыздар боло бере турган поликарлик тамыр. Эми бизге эң жаңы кирип келген мына карасаңыздар, чач тамыры деле аз, салыштырмалуу башкаларга. Жакынырактан келип карасаң, мына бул максимум 4, бул Гизель 6 тамыры. Чач тамыры аз, башка тамыр аз, жакшы өскөн эмес. Мына үстүндөгү сорту деле ушунча өстүрүптүр. Булар эми дарынын күчү менен ушунча өскөн. Бул ысык жерлерге, жайындасы плюс 50 градус болуп кеткен жерлерге сунушталбайт. Ал жерде кыйналып калат. Бирок таштак жерлерге дагы сунушталбайт. Борпоң топурактар болсо, pH норма 5тен 7ге чейин. Ошол жерлерге катар арасы 4, көчөт менен көчөттүн арасы 1 метр кылып, ушул Гизель 6 тамырын эксеңиздер болот, туугандар. Гизель 6 тамыры карлик тамыр. Биздин Азербайжанда тааныш туугандарыбыз бар. Көчөттү эгишкен, эккенден кийинки жылы бул мөмөгө жаткан. Экинчи жылдык мына бүчүрүнөн карасаңыздар, мыналарга салыштырып карасаңыздар, булардын бүчүрү шиш болуп, уже гүлдөйүн деп башкача эме берип турат. Гүлдөйүн деген түрү бар. Ошон үчүн туугандар, ким интенсивный сразу түшүмгө кире турган бак кылам деген болсо, Гизель 6да бак кыласыздар. Анан 1-2 жыл күтөм поликарлик деген болсоңуздар, алар максимум 4 адара ушул сыяктуу тамырларда болот. Ал эми сортторго келсек, бизде 10дон ашык сорту бар. Ысык жердин өзүнүн сорту бар, салкын жердин өзүнүн сорту бар, оңой чаңдашкан сорттор бар. Бизде көбүнчө валовой 3 кеч гүлдөгөндүктөн, кечирээк гүлдөйт. Ошон үчүн баягы чаңдашуусу кеч болуп атат. Мисалы, чаңдаш боюнча оптимальный вариант, туугандар, 18ден 24 градуска чейин мына гүл чаңдаша алса 6 сутка. Күн өтө 24төн жогору ысып кеткен моментте ал гүлдүн чаңдашуу убактысы кыскарат 2-3 эсеге. Негизи 6 сутка өзү гүл ачып туруп, нектарын бөлүп турган болсо, ал 3 сутка, 2 сутка чейин кыскарат дагы. Бул жактан чаңча жетип келгенге чейин ал кургап калып, түйбөй калып атат биздин гилястар, черешнялар. Ошон үчүн эрте гүлдөгөн, мисалы, Гигант Ред сыяктуу, Гигант Ред сорту эмеси дагы өтө жакшы, жанагы калибры, каттуулугу өтө жакшы болгону, түшүмдөн кийин, теримден кийин суудан калып кеткен болсо, кош двойной болгон эмеси көбөйүп кетип атат. Ошо аны дагы алдын алып, профилактика жолдорун жүргүзүп, суудан калтырбай жакшы эме кылсак, ал деле эч кандай неме болбойт. Эми кош болгону максимальный 70%га чейин, өзүнүн болсо 30% кош болот, 30%. Бирок аны деле бута побрезка кылып, суудан койбой жакшы караган болсо, Гигант Ред аябай жакшы, акыркы мына чыгып аткан сорт, Giant Red деп коюшат Өзбекстандачы. Ошол Фриско сорту бар бизде дагы. Бул дагы Фриско, Гигант Ред экөө бири-бирин жарым чаңдаштырат. Эрте гүлдөгөнү үчүн бири менен толук эле чаңдашып, жакшы натыйжага жетсе болот. Анан Гигант Редке Фольфер деген дагы Франциянын сорту бар. Аны дагы чаңдаштыруучу кылып берип атабыз. Бул дагы аябай жакшы, каттуу сорттор бар эле. Андан сырткары Свит группасы бар. Булар уже калбай калды. Булар дагы аябай жакшы, өзүн өзү чаңдаштырган сорттор. Булардын баардыгы оңой чаңдашат, эрте гүлдөйт. Аябай бизге жакшы пайдасын бере турган сорттор. Мына ушул, туугандар, колдон келишинче билишибизче, практикадан жана окуган жерден көргөн маалыматтарыбыз ушулар. Подвойлор тууралуу, сорттор тууралуу дагы кененирээк сүйлөйбүз. Биз ушул Жаңылайда, От Чадырдабыз. Ушул жерге келип, эми телефонго жооп бере албай атабыз. Келсеңиздер, ушул жерде болушунча дагы маалымат ала алсаңыздар болот. Рахмат.